Салам достор, сиздер менен Арген Артур. Бүгүн биз кантип 21%ды 6 айда жапса болот ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ооба, 2 айда, 3 айда, 4 айда деле жапкандар бар, бирок туура жабыш үчүн биз 6 айда жабышыбыз керек да. 6 айда жапсаңар деле 6 айда 200 000 ай сайын мындан кийинки жашооңузда айлыкка чыгам десеңиздер деле бул эң жакшы мүмкүнчүлүк да. Андыктан кеттик. Биринчи кадам бул көрдүңүздөр, мындай международный таблица бар. Ушул таблицада жазылып турат, 200 балдан башташыбыз керек депчи. Андыктан мына биринчи кадамыңыздар ошол. 200 балга өзүңүздөргө соода кылууга продукция сатып аласыздар биринчи айда. Анан эмне кылабыз? 20%, 200 балдын 20%-ын өзүңүздөргө колдоносуздар дагы, ушу колдонгон нерсеңиздерди айтып баштайсыздар. Элдерге айтып, элдерге жарыялап, анткени обязательно ошо МВ компаниясынын продукциясын колдонсоңуздар, сиздерде эффект мощный болот. Ошо эффекттен кийин силер өзүңөр деле токтобой каласыздар, айтып баштайсыздар да. Айтып отуруп, эки партнерыңыз чыгат сизде. Кийинки айда. Ошондо сиздер эмне экен? 600 балл оборот, 6% уровеньге чыгып атасыз. Бул уровеньге чыккандан баштап сиздер эмнекен ар бир кадам сайын акча аласыздар. Бул уровеньде 3000 сомдон мүмкүн 7000 сомго чейин акчаларды алып баштайсыздар да. Болгону эки партнер менен. Жалгыз деле жапса болот. Бирок эки партнер менен жаптыңыздар, бул туура жапканыңыздар болуп эсептелет. Үчүнчү, биз эмне кылабыз? Кайра эле сиздер өзүңүздөрдүн 200 балыңыздарды жазып атасыздар. Уже бул жерден эки партнер эмес, 3 партнер таап, бирөөсүн өзүңүздөргө окшоп 6 кыласыздар, экөөнү 3%ке чыгарасыздар. Сиздер эмне экен 9% деңгээлине жетесиздер. Төртүнчүдөн баштап бул бизнести серьезно кабыл алып, серьезно иштешибиз керек экен. Анткени чоң уровеньдерге жетиш үчүн чоң оборот керек. Ошондуктан биз төртүнчүдө жалгыз болсок дагы оборотубузду көбөйтүшүбүз керек, анткени чоң бизнес калып атабыз. 1200 балдын обороты деле чоң деле эмес. Кээ бирлер ойлойт экен, 1200 балдын обороту эле эки фура товар келет и так далее депчи. Андай деле эмес. 1200 балл бул кенеде эле 2 коробка, 3 коробка товар. Витамин алсаңыздар, бир эле коробка менен эле болот да. Өзүңүз жалгыз ушуну жасайсыздар, анан 3 адамга жанагы сиздердин кийинки 6% деңгээлин көргөзөсүздөр. Сиздер эмне экен? Уже 12% деңгээлге чыгып атасыздар. Андан кийин буларды дагы эмне экен? Уже булар дагы серьезно кабыл алып, кийинки айда булар дагы 9% деңгээлин 3 адам тең жаап баштайт. 3 адамга тең жардам бериңиз, ушуну жасашсын. Товар алгандан кийин адамда жатпай калат экен. Кой мен сатайын, мен товар албадым беле, жана вложение кылбадым беле депчи. Көрдүңүздөрбү? Бекер бир нерсени берип калсаң, адам баалабай кеткен дагы бизнестен кетип калат, же болбосо минустарды издеп баштайт и так далее. А когда чоңураак крупный сумма болгондо, крупный деле эмес эми, средний сумма болгондо уже мен вложение кылгам, акча салгам, кой иштейин, кой жасайын деп уктатпайт да ушул товарчы. Күндө сиздерди сайгылап турат. Ошондо иштеп башташат. Ошону 3 адамга көндүрөсүздөр. Кой, сен да товар ал, сен да ийгиликке жет депчи. Ар бири айлыктарды алышат. Сиз дагы айлык аласыңар. Бул деңгээлге жеткенде сиздер 15% деңгээли деп коет. 15% 4800 балл болот да, 4000ден ашыптыр. 15% уровеньге чыгып атасыздар. 15% бул 50 000 сомдон 80 000, 90 000ге чейин айлыктар. Көрдүңүздөрбү? Бул уже серьезно, мында бул биздин өлкөдө мындай чоң айлыктар деле жок, мындайча айткандачы. Кийинки кадам сиздер эмне кылып атасыздар? Албетте, ушуну эле кайталап атасыздар дагы. 3 адамга 15 деген уровеньге чыгарып атасыздар. Сиздер оборотуңуздар 10 000ден ашып, 200 000 айлыкка чыгып атасыздар. Көрдүңүздөрбү? 21% 6 айда ушул кадамдарды аткарсаңыздар деле оп-оңой эле жетсеңиздер болот. Биздин 5-6 партнерубуз ушул схема менен уже 21ге жетти. 5-6 партнерубуз тең азыр 180 000ден жогору айлыктарды алып жатышат да. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздерде суроолор болсо, албетте комментарийге жазыңыздар, лайк коюңуздар, партнерлорго ушуну жөнөтүңүздөр, туура баштап, туура бизнести колго алышсын. Андыктан сак саламатта болуңуздар.